Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala çeksin maqdurda aytib, Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu joldoп, til kesepеттер аттуу сабагыбыз болай. Бүгүн гыйбат деген темага киришкенбиз мурдагы сабагыбызда. Жана мурдагы сабакта биз тил менен кылынган гыйбаттын өкүмү арам экендиги жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бүгүн ишараттар, кыймыл аракеттер менен болгон гыйбаттаган ошол тил менен кылган гыйбаттын өкүмүн алат экендигин жана кайсыл иш аракеттер жөнүндө сүйлөшөбүз. Аллах субханаху ва таала тили менен жана иш аракет кыймылы менен гыйбат кылгандарга азап тозок болсун деди Аллах субханаху ва таала. Демек, бүгүн биз түшүнбөшүбүз мүмкүн гыйбат кылбаштыктын канчалык зарыл экендигин, бирок ар бир инсандын башында өлүм дамын татуу деген Алланын өлчөмү, ажалы бар. Ошол күн келгенде Алланын арамынан сак болуштуктун канчалык зарыл экендиги, Алланын адалы менен жашаштыктын канчалык зарыл экендигин ошондо балким түшүнүп каларбыз. Айтайын дегеним, бир нерсени арам же адал деп айтып жатканда кулак көнүп калган, ого берип, арам экен, арам деп койду, адал деп койду деп кабилетте жөн эле угуп койбой же таптагыр укпай койбой, өтүнүчүм айтылган нерселерди кулак түрүп угуп, мен ошол арамга түшүп калбайын, эртең Алланын алдына барганда ошолордон мен суралып калбайын деген бир максатта угуп пайдалансаңыздар өтө кубанычта болобуз. Бул гыйбаттардын түрү, бизде азыр 7 кыл гыйбаттын түрү бар экен. Биринчиси ишара, кол менен кылынган гыйбат. Сиз колуңуз менен мисалга бирөөнү ушундай деп, аны бою кичинекей да деп, же башка бир ишараттарды кылып, сиз бирөөнүн айыбын экинчи адамга бөлүшүп жаткан болсоңуз, бул дагы ошо тил менен кылган гыйбаттын күнөөсүн алат деп Имам Газали азыр катары менен эсептеп берет. Экинчиси алыйма адам башы менен ооба же жок, же оңго же солго буруштук менен гыйбат кыла турган болсо, башка айтканда бирөөнү кемсинтип акарат кыла турган болсо, же бирөөнүн айыбын экинчи адам менен бөлүшө турган болсо, жалпы эле ушул иш аракетиңизди тигил адам көрсө капа боло турган, көңүлү ренжий турган иш боло турган болсо, анда бунун өкүмү тил менен гыйбат кылгандын өкүмүндөй, башкача айтканда арам болот. Үчүнчүсү гымз, көз менен кылган, башкача айтканда көзүңүздү өйдөгө ылдыйга, оңго солго буруштук менен кылган гыйбат дагы тил менен кылган гыйбатта болот. Экинчиси хамз, бул бүтүндөй бир ишти кыласыз, ошол ишиңиздин натыйжасында экинчи адамга гыйбат болуна турган болсо. Бешинчиси харака дептир, дене мүчөңүздү кыймылдатып, бири-бирине жакын бардыгы, бирок тилден башка бир мүчөлөр менен сиз бирөөнү гыйбат кылыштыкты айтып жатат. Аль-китаба, кийинкиси жазуу менен, башкача айтканда сиз SMS кат жөнөтүп жатканыңызда, WhatsApp'тан болсун же башка нерселер менен болсун, баракка жазасыз айтор, жазуу менен дагы бирөөнүн айыбын ачыштык же бирөөнүн ошол ага айтылганса жакпай турган бир сыпатын бирөөгө бөлүшүштүк, ал дагы гыйбат деп. Бизде жогоруда 6 нерсени эсептеди. Ушул 6 нерсе бизде тил менен кандай гыйбат арам өкүм алса, ушул 6 нерседе дагы гыйбаттын өкүмүн алат. Жана биз сабагыбыз булай. Семаул гыйба, гыйбат кылынганды, гыйбат кылынып жатканда ошол гыйбатты угуштуктун өкүмү кандай болот? Ошол жөнүндө кыска кеп кылабыз. Гыйбатты угуштук гыйбат кылып жаткан адамга дем берет, деди Имам Газали. Эми кантип гыйбат, эгерде сиз укпаганыңызда, ал гыйбат кылып жаткан адам балким аны айтуусунан токтойт эле. Жана гыйбат кылып жаткан адамды угуп отурган киши анын айткысы келбеген сөздөрүн дагы suurуп чыгууга себеп болот. Гыйбатты угуп жаткан адамдын ушул сөздөрү. Кайсыл? Ма алимту аннаху казалик. Мен анын андай экендигин билген эмес экенмин. Ошондой бекен деп тиги гыйбат кылып жаткан адамды тастыктап айткан сөздөрүңүз, сиз анын
айтпайын деп жаткан сөздөрүн дагы чыгарып алгандыкка барабар. Жана Кудайым ошондойунан сактасын деп мисалга бирөө өзүн диндар көрсөтүп, гыйбат кылып жаткан адамдын күйгүзгөн нерсесине бензин чачып берет да, башкача айтканда. Кудайым ошондойунан сактасын, Кудай сактасын мындай иштен деп аны кайтып күбөлөп дагы гыйбат кыл дагы деген сыяктуу болот дейт. Жана уламалардын сөзү бар экен, ошо гыйбатты тастыкташтык ал өзү гыйбат деп айткан экен. Башкача айтканда, сиз баланча мындай экен, түгүнчө андай экен деп айтпадыңыз, балким ошентип айтып жаткан адамды кайтып тастыктап ошонун алдында угуп олтуруштугуңуз ал гыйбатка кирет экен. Эми Ибн Умар радыйаллаху анху риwayat кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям наха анил гыйбати ва анил истима'i илал гыйба. Гыйбат кылыштыктан тыйды жана гыйбатты угуштуктан дагы тыйды дейт. Башка бир хадисте Сахл ибн Ханиф радыйаллаху анху риwayat кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи من أذل عنده مؤمن ولم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. Эгерде бирөөнүн алдында бир момун коргулуп жаткан болсо, жана ошого жардам беришке кадыр болуп туруп жардам бербесе, анда кыямат күнүндө ошол көптөгөн күбөлөрдүн алдында аны Аллах Таала коргулат дейт. Дагы Абу Дарда радыйаллаху анху риwayat хадисте Пайгамбар айтты: "Мен радда ан ирди ахихи раддаллаху ан ваджхихи нара яумал кыяма." Эгерде бирөө өзүнүн момун бир тууганынын намысын, абыройун сактай турган болсо, кыямат күнүндө Аллах Таала ошол сактаган кишинин жүзүн тозок отунан сактайт деди. Урматтуу бир тууганым, гыйбаттын түрү көп. Эгерде сиз булардын ар бирин ажырата албаймын десеңиз, анда сизге бир эреже айтам. Сиз эгерде сиз айтып жаткан сөз, ошол сөздү сиз ким жөнүндө айтып жаткан болсоңуз, ошол киши сиздин айтып жаткан сөздү угуп капа боло турган болсо, анда бул иш, ал сөз болсун же кыймыл аракет болсун, баардыгы гыйбатка кирет. Жана ушундай бир абалдан өзүңүздү сактаңыз. Жана Аллах субханаху таала баардыгыбызды жогоруда айтылган аяттарга, хадистерге амал кылуучулардан кылсын. Субханака Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Кийинки сабактарда бизде гыйбатка түртө турган иштер жөнүндө сүйлөшөбүз иншаллах.